Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatlı bir tuğandar. Arap dili sabaklarını ulantağız. Kitabımızın adı Durusul Lugatil Arabiyyati li gayri natiqina biha. Arap dili sabakları alt ilmeğin söylöөгөндөр üçün. Kitapın жазуучусу Fa Abdurrahim деген алым жазган. Азыр Аллах Тааладан жардам сурап 19 сабагын окуйбуз. Бул сабакты түшүнүш үчүн туугандар мындан алдыңкы Al-Adadu wal-Ma'dudu деген сабакты кайталашыңыздар керек. Себеби бул сабакта ошол эрежелерди иншаллах колдонобуз. Анда бисмилла. Ad-Darsu at-Tasi'a Aşara 19. sabak. Бул сабакта al-Mudir, müdür, жетекчи, жана al-Mudarris, mugallimдин ортосундагы маектешүү жөнүндө болот. Al-Mudir, müdür айтып жатат. Kam toliban jadidan fi faslika ya şeyhu. Ey şeyh, senin классыңда канча жаңы окуучу бар дейт. Kam деген канча, толибан деген окуучу. Жөн гана канча окуучу бар дебестен окуучуга сыпат алып келип жатат. Сыфатун же болбосо наатун дейбиз. Жадидан деп. Ал төрт нерседе ээрчейт дегенбиз. Бул насб абалы фатха, бул жадидан да насб абалында болот. Андан соң шейх деген сөз туугандар. Шейх деген негизи чыныгы мааниси чал деген сөз. Жаш өткөн кишини шейх дейт. Бирок илимдүү адамга деле шейх деп айтыла берет. Улуу болсун, кичүү болсун. Демек, müdür эмне дейт? Эй, шейх, сенин классыңда канча жаңы окуучу бар дейт. Ал-Мударрис, мугалим айтып жатат. Фихи дейт, анда дейт, анын ичинде. Түшүндүрүп айтканда класстын ичинде деп жатат. Фихи ашароту туллабин жудудин. Анын ичинде 10 жаңы окуучу бар дейт. Эрежелерди эскериңиздер туугандар. Туллабин мужской род, толиптин көптүктүрү. Ошондуктан 3-төн 10га чейин сан каршы келет дегенбиз род жагынан. Ошондуктан ашру дебестен ашароту туллабин. Туллабинин сыпатындагы жудудин жаңылар деп жатат да. Андан соң Al-Mudir, müdür айтып жатат. Кам кечиресиздер мин айна хум. Алар кайдан дейт. Мин айна кайдан, хум алар. Акуллухум мин баладин вахидин. Хамза, деген хамза бул сүйлөмдүн башында келет, ошол сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландырат. Бул хамзасы жок окуп көрсөк куллухум мин баладин вахидин. Алардын бардыгы бир өлкөдөн дейт. Хамзаны кошсок эмне болот? Бир өлкөдөнбү дейт. Алардын бардыгы бир өлкөдөнбү. Ал-Мударрис, мугалим жооп берип жатат. Ла жок, хум алар дейт. Мин биладин мухталифатин. Жок, хум алар мин биладин мухталифатин, ар башка өлкөлөрдөн дейт. Жок, алар ар башка же болбосо ар түрдүү өлкөлөрдөн. Мухталифа деген ар түрдүү, ар башка деген. Мин хум дейт. Алардан саласату туллабин, 3 окуучу, минал Филиппини, Филиппинден дейт. Алардан 3 окуучу Филиппинден. Туллаб мужской род, ошондуктан ал-адад саны эмне болот туугандар? Женский род болот. 3-төн 10га чейин каршы болот да. Ва арбаату туллабин. Жана 4 окуучу минал Ябани, Япониядан. Жана дагы эрежелерди айта кетсек, туугандар, мына туллаб жам мажрур болуп турат. Тактап айтканда көптүктүр болуп турат жана жарап алымда болуп турат. Бул жерде мисалы арбаату толиб десек болбойт. Же болбосо арбаату туллабан десек да болбойт. Көптүктүр жарап алымда болуш керек. 3-төн 10га чейин саналган нерсе. Демек, не 4 окуучу Япониядан дейт. Ва толибани минас-Син, жана 2 окуучу Кытайдан. 2 деген нерседе туугандар. Иснанини кошпосок да болот. Иснанини кошсок дагы да бекемдүү болот. Аны кошпосок деле түшүнүктүү. Бул мусанна деген 2 нерсени айтабыз. Толибани. Иснанини кошпосок деле 2 окуучусу белгилүү. Бирок иснанини кошсок дагы да бекемдеп, ошону бышыктоо болот да. Ва толибани минас-Син, жана 2 окуучу Кытайдан дейт. Ва толибун вахидун, жана 1 окуучу мин Малайзия, Малайзиядан. Мына туугандар 1 менен 2 биринчи саналган нерсе келет дегенбиз. 3 төнөйдө биринчи тескерине сан келет.
Al mudir müdür сурап жатат. Afi faslika tullabun min Amerika, senin классыңда Америкадан окуучулар барбы дейт. Классыңда Америкадан болгон окуучулар барбы? Ал мударрис мугалим жооп берип жатат. Наам, оба. Фихи саб'ату туллабин, фихи анда саб'ату туллабин 7 окуучу мин Америка. Анда Америкадан болгон 7 окуучу бар дейт. Бар деген сөз жок туугандар, бирок которгондо бар деп которо беребиз. Ал мудир, мүдүр айтып жатат. Ахум жудудун, алар жаңыларбы дейт. Жаңыбы дейбиз же жаңы, бул жерде жудут көптүктөр да. Ахум жудудун, алар жаңыларбы. Жадидтин көптүктөрү эмне экен туугандар? Жудут. Ла дейт, мударрис жооп берип жатат. Ла жок. Хум кудама, жок, алар эскилер. Демек туугандар, кодимундун көптүктөрү эмне экен? Кудама. Жадидунун көптүктөрү жудудун. Ал мудир, мүдүр айтып жатат. Кам толибан фихи мин урубба. Кам толибан фихи. Анда канча окуучу дейт. Мин урубба, Европадан. Анда дегенде класста айтып жатат. Класста дейт, канча окуучу Европадан дейт. Ал мударрис, мугалим жооп берип жатат. Фихи, анда, анын ичинде, класста түшүндүрүп айтканда. Хомсату туллабин, 5 окуучу мин Инкалтарра, Англиядан. Ва саманияту туллабин, жана 8 окуучу мин Алмания, Германиядан. Ва ситтату туллабин мин Франса, жана 6 окуучу Франциядан. Ва тис'ату туллабин, жана 9 окуучу мин Юнани, Грециядан. Ал мудир, мүдүр айтып жатат. Шукрон, рахмат, я шейху, эй шейх дейт. Рахмат, эй шейх. Көнүгүүлөр туугандар. Азыр көнүгүүлөрдү түшүндүрүп өтөбүз. Үйдөн иштеңиздер, кийинки сабакта биргеликте туралайбыз. Бисмилла. Тамарину, көнүгүүлөр. Биринчи көнүгүү. Икра вактуб, оку жана жаз. Буну окуңуздар жана дептерлериңиздерге көчүрүп жазыңыздар. Мындан алдыңкы сабакта колдонулган эле эрежелер туугандар. Оңой эле. Экинчи көнүгүү. Ат-тамрин ас-сани. Икра вактуб, оку жана жаз. Буну дагы окуйсуздар жана дептерлериңиздерге көчүрүп жазасыздар. Себеби жазуу жагынан дагы биз машыгышыбыз керек. Жана албетте которуңуздар дагы. Которуп түшүнүңүздөр. Мисал окуп көрсөк, биринчи көнүгүүсүн инди хомсату кутубин, менде 5 китеп бар дейт. Ва саласату акламин, жана 3 калем бар. Кийинки көнүгүү, үчүнчү көнүгүү. Ажиб анил ас'илатил атияти мустамилан ал-адад al-mazkura bayna al-qawsayn. Келерки суроолорго дейт, 2 кашанын ортосундагы санды колдонуу менен жооп бер дейт. Мисалдагыдай кылып. Караңыздар, кам толибан, кечиресиздер, кам китабан индака, сенде канча китеп бар? Жооп берип жатат, мына кашанын ичинде 1 деген сан турат. Кечиресиздер, 3 деген сан турат. Демек, ошону биз жазуу түрүндө айтышыбыз керек. Инди, менде саласату кутубин, 3 китеп бар. Мына ушундай кылып жооп бересиздер. Кийинкиси 5 деп турат. Хомсату деп 5 кылып жазасыздар. Андан кийинкисин дагы мына ушундай тартипте. Кийинки көнүгүү, 4-үнчү көнүгүү. Уктуб al-a'dada min 3 ila 10 waj'al kullan min al-kalimati al-atiyati ma'dudan laha. Үчтөн 10га чейин сандарды колдонуп туугандар. Бул жазылган сөздөрдү ошого саналган нерселерди кылышыбыз керек. Тактап айтканда, саласату кутубин деп баштайсыздар. 10га чейин айтасыздар. Ашароту кутубин, 10 китеп деп. Кийинкилерин да мына ушундай тартипте. Көптүк түрлөрүн айта кетсек туугандар, китаптыгы кутуб, коламундуку аклам, тажирдики туджарун болот, рожулдуку rijалун, толибундуку туллабун,
Riyalundukı riyalatun, qirşunduku tıyın degen söz, kuruşun, ahun degen ihvatun, ibnun degendeki abnaun bolot. Andan soň жаңы сөздөр. Бул сабакта бизге жолуккан жаңы сөздөр туугандар. Ал калиматул жадида жаңы сөздөр. Ас-саману деген ба. Ар бир нерсенин, сатылган нерсенин баасы. Нисфун деген жарым. Нисфун жарым. Ар бир толук нерсенин жарымысы нисф болот. Ар-риял жим деген көптүктөрү жама. Риялатун риял. Сауд Арабиясынын акча бирдиги. Hafilatun hafilat avtobus. As-sual деген as-ilatun көптүктөрү суроолор. Al-baladu biladun өлкө өлкөлөр. Урубба деген Европа. Франция деген Франция. Мухталифатун деген ар башка ар түрдүү. Кийинки al-yawmu ayyamun дейт. Күн күндөр. Bir gün, 2 gün degендей эле. Al-qirşu quruşun дейт. Тыйын тыйындар. Rokibun rukkabun дейт. Минүүчү минүүчүлөр. Жаныбарга минүүчү же болбосо унага жана башка нерсеге минүүчү. Qadimun qudama eski eskilер. Al-jaybu juyubun дейт. Jayбун juyubun деген некен? Чөнтөк, чөнтөктөр. Almanya деген Германия. Al-Yunaну деген Греция өлкөсү. Малайзия деген Малайзия өлкөсү. Мына ушул менен туугандар 19 сабакты аяктады. 20 сабакта эле ушул эле женский родунда болот. Тактап айтканда ал деле ушу сан жана саналган нерсенин женский род жөнүндө болот. Ушул көнүгүүлөрдү жазыңыздар, иштеңиздер. Кийинки сабакта биргеликте текшерип окуйбуз. Андан соң 20 сабакты окуйбуз иншаллах. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.